Бул балдар Лут алейхисалам турган жердеги Садумдагы элдер өтө бузук эл болгон. Алардын бир 2, 3, 4 чоң жаман иштери болгон. Бирөөсү эркек менен эркек кошулган. Бачабаздык. Эркек менен эркек кошулгандан кийин анын натыйжасында эркектер аялга барбагандан кийин аялдар менен аялдар кошулган. Ошентип бузукулук пайда болгон. Аллах субхана ва таала дүйнөдө эркек менен аял кылып адам насылын көбөйтөт. Адамдын насылын, урпагын көбөйтүш үчүн бир эмне болот? Эркек болот, бир качы болот. Түшүнүңөрбү? Эркек аял ошонун негизинде адам зат көбөйөт. Адам алейхиссалам, Хава энебиз ошо эки эле заттан азыр дүйнөдө 8 миллиарддан ашык инсан бар. Азыркы учурда канча адам келип кетти, Алла өзү билет. Дагы канча адам келет, Алла өзү билет. Алланын тартиби ушундай. Түшүнүңөрбү? Айтты, силер жаман иш кыласыңар. Фахиша өтө уят иш деди. Аны эч ким кылган эмес силерден алдыңгы деди. Ма сабакакум биха мин ахади минал аламин дегени, силерден алдын эч ким бул ишке барган эмес. Инсан дагы, жин дагы. Инсандар дагы, жин дагы мындай иш кылган эмес. Эң жаман ишти силер кыласыңар деп Лут алейхиссалам не кылган коомуна эскерткен. Бирок коому бузулган эл болгон балдар. Бузулган элге канча айтсаң дагы бекер, пайдасы тийбейт. Акыры ошол насихатты кабыл кылбастан Алланын азабы жагган. Азыр айтабыз, Кудай кааласа сабакта келет. Аллах субхана ва таала адамды жаратып, балдар, эркек ыргачы кылып жараткан, эркеги бар, аялы бар, ар биринин нафсы болгон. Ар бириде адамда нафс болот. Адамдын кээде курсагы ачат, кээде суу ичкиси келет, кээде үйлөнгүсү келет, кыздар турмушка чыккысы келет. Бул инсандын табияты. Инсандын табияты. Аллах субхана ва таала ушуну жараткан. Бул шахват келүүсү бул күнөө эмес. Шахват келүүсү күнөө эмес. Нормадагы адамга шахваты келет ал. Балага жеткенден кийин ал боло турган нерсе. Ишиң ооругандай эле, бирдеке жегендей эле таказа болгон нерсе. Бирок шарият ошону контроль кылбайт. Ошону туура эмес колдонсоң, сен күнөөсүн азабын тартасың. Эгер туура колдонсоң, ал сага жайыз. Ошондуктан Лут алейхиссалам келип айтты, силер бузулгансыңар деди. Мындай кылыгыңарды, мындай ишти эч ким кылган эмес. Силерден алдын бир дагы инсан, бир да жин кылган эмес муну. Силер bundan тооба кылгыла, кайткыла, бул кылганыңар жакшы эмес деп эскерткен. Түшүнүңөрбү? Демек, бул зына кылуу, лаватат, бачабаздык, эркек менен эркек, аял менен аял булар эң чоң күнөөгө жатат. Шарият мундан тыюу салган. Эң чоң күнөө шарият тыюу салат. Аны шариятта эмне кылган? Аллах субхана ва таала жакшы халал жолдорду көрсөткөн. Ошол жолдору менен гана адам баласы өзүнүн мээлерди, хажаттерин бажарса болот. Түшүнүңөрбү? Демек, Лут алейхиссалам коомундагы жашаган адамдардын көпчүлүгүнүн бузулук себеби ушул болгон. Ошон үчүн балдар ислам дини өзгөчө шариятыбыз никени жеңил кылганга буйрат. Канчалык нике жеңил болсо, ошончолук балдар коомдо бузукулук азаят. Нике кыйын болгон сайын бузукулук көбөйөт. Мына карасаңар, эми Аллах субхана ва таала айтат: "Ва лутан из кала ли каумихи". Жана эстеген Лутту ал айтты коомуна, элине: "Албетте силер уят ишти кыласыңар. Ма сабакакум биха мин ахади минал аламин". Силерден алдын эч ким бул ишти кылган эмес. "А иннакум лататунар rijal". Албетте силер эркектерге барасыңар деди. Эркектер менен барып кошуласыңар. "Ва тактаунас сабил". Экинчи күнөөсү. "Ва тактаунас сабил". Жана жолду кесесиңер деген сөз. Жолду кесесиңер деген сөз, балдар, эки тафсири бар, муфассиринде тафсирлеген. Биринчиси ошол. Баягы эле жол, силер эмне кыласыңар? Элдерди жолун бузасыңар. Яни элдерден келген мусафирларды тосуп алып, жолду тосуп, аларды тонойсуңар деген сөз. Түшүнүңөрбү? Булардын экинчи жаман адаты ошондой болгон. Алар ким мусафир жолдон өтсө, ошолорду тосуп алып, токтотуп алып, мал мүлкүн тартып алып койгон. Каракчы болгон да. Бул жагыдан жаман иш кылышат, экинчиси каракчы болгон. Себеби Садум балдар жолдун боюнда болгондагы элдин баары кербендер өткөн. Кербендер өтүп турган учурларда булар ошол жолго отуруп алып, элдерди тоногон. Тоногонду дагы балдар түрү көп болгон. Жолдун эшиктин ордуна чыгып алып, ташты кармап отурган. Анан кербенге уруган. Ошол кимдин төбөсүнө адамга тийсе, ошол меники деген. Ошонун баары бүт баарын тоноп алып койгон. Ушундай жаман эл болгон. Өзү ара булар бузуку. Экинчиси жолдон өткөн мусафирларды, аларды эмне кылган? Мал мүлкүн тартып алып тоногон. Ошону Аллах субхана ва таала "Ва тактаунас сабил" дейт.
Sizler joldu tosasyňar, joldu kesesiňer degen söz. Ekinci manası balдар taqtauna sabilin ekinci manası sizler nikah kılatırgan joldu kesip koyduňar degen söz. Adam törele turgan joldu emi ayaldar menen koşulbastan oşol tabii joldu ne kıldıňar buzup ekinci tarafka toora emes jolga ötüp ketdiňer degen söz. Şuňarby insan tabii insandyň tabiaty al erkek menen ayal negizinden bala çakal bolup köýet. Oşol joldu sizler üzdüňer. Oşol joldu sizler üzüp koyduňar. Erkek menen erkek, ayal menen ayal degen menege ötüp ketdiňer diýdi. Şuňarby? Bu mallar öte jaman buzuk nerse, uşul nerse hazır Ewropada, kebir Amerika mamleketlerinde mizamda bolup kalgan. Alarda kadimki değil erkek men erkek yaşayı beret, ayal men ayal yaşayı beret. Aleyyazu billah. Bu hazırlı gelgen nerse emes, oşol doğruda geletkan nerse. Adam akıl esini jogotkondan keyin şunday bolat. Dünýäge gelgen maksatyny unutgandan keyin, özünün kim ekenini bilbegenden keyin al şunda jorga bolat. Ana eldiň bary suklangan, eldiň bary şilekäyi agyp Ewropa degenlerin bary oşo Ewropaga barsaň oşonday bolat. Al jerde barın emes köp jerlerinde erkek menen erkek, ayal menen ayal nikah kılganga uruksat beret. Alарды kadimkidey nizamlaştırıp koygon. Al endi bu eň çoň günä. Eň çoň günä. Oşondoy adamlar bizge hiç kaçan ülgü bola albayt ballar. Onday adamlar bizge hiç kaçan ülgü bola albayt. Biz üçin de Kur'an-ı Kerim ilk devimiz bar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek hadisleri var. Muna uşul bizge çыныğı, ülgü, çыныğı, jolbaşçı. Düşünüňärbi? Negizinen ballar Lut kavmuna bolgonda dagın 4 azap kelgen. Birli azap emes. Bulardyň işi köp bolgan. Baçabazlygy özünçe, finadiki munkardagy işleri, mecliste, andan sırtkary eldi tonogon, köpdegen jamanatlar bolgan üçin Allah subhanahu wa taala bularga aýaga katwy azaplar düşürgen. Biri Kur'an-ı Kerimde aýdyp atat, ne? Rizqan minas sama. Asmandan bularga bale jaýyk degen. Rizqan minas sama wa amtarna aleyhim hijara. Kur'anda kelet. Taş jaýyt, sayha. Sayha dep kelet Kur'anda. Hatty ün çygat. Andan keyin 4-nçüsü Cibril aleyhissalam oşol jerde götörüp aleyha safilaha. Asmanga aparıp kayra urat. Burganda jer men jeksen bolup talkalanyp büt bary jok bolup ketedi. Muna oşul Kur'an-ı Kerimde bularga 4 türdü azapdy Allah aýtgan. Düşünüňärbi? Asmandan Allah'ın azabı düşkön, taş jağgan, sayha jana Cibril aleyhissalam asmanga götörüpdir, kayra çapgan. Sebebi öte buzuky el bolgan. Oşoň üçin Allah subhanahu wa taala azapdy dagın güçlü azaplar bergen. Aýtyp atat Allah inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rizqan minas sama. Elbette biz bu azamlarga asmandan azap düşürüyoruz. Bima kanu yafsukun. Bu fasık adamlar bular. Bular buzuklu. Oşol buzuklu bolgan sebepti asmandan Allah'a ne kılabız? Azap düşürüyoruz dedi. Uşul azapdyn bary düşkön bularga.